кеңештик биз өзүбүздүн топ менен. Ошондо жана действительно кыржат түзүш керек экен. Хиджаб менен иштөөдө бизде инвестиция тартууда аябай мүмкүнчүлүгүбүз жогорулайт экен. Ошондой эле сеопту иштеп чыгууда биз көбүнчө калктын айырылуу катмарларын жана ошондой эле гендерлик сезимталдуулукту жогорулатуу боюнча дагы эске албай калат экенбиз. Көп учурда эске алып, аларды ошол эле программага киргизип, ошол боюнча иштесек, анда дайыма ошолор туруктуу болуп, алар менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк жаралат экен. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өзү башкаруу союзу тарабынан мына бүгүнкү окуу семинар кадам жай жергесинде уюштурулган үчүн чоң рахмат. Мага бул хиджабтын жаккан жери ушул 13 кадамда толук жолдоруну туура көргөзүптүр. Буга чейинки окуган семинарларда бул көптөгөн 13 кадамдын ичиндеги көптөгөн талаптар же болбосо аткарыла турган жумуштар жок болчу. Бүгүнкү күндө мага семинар өтө жакты. Бүгүнкү семинарда долбоорлорду кантип өткөрүү боюнча кеңири түшүнүк алдык. Буга чейин биз долбоорлорду өткөрүп келгенбиз, бирок ушул долбоорлорду окууда алыс-камсыз болгон үй бүлөлөрдү майыптуулук боюнча ошол долбоорлорго киргизбей жүргөн экенбиз. Ошол жагын үйрөндүм. Семинардын алкагында баарыбызга өкмөттөргө ошол катышкан адистерге толугунан түшүнүктүү болду. Бул өтүлгөн семинардын негизинде биз колдонмолорду алдык. Иш жүзүндө, практика жүзүндө колдонобуз деген ойдобуз. Министрлер кабинети менен ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы негизги көпүрө сиздерсиздер. Ошо биздин көйгөйлөрдү уктуңуздар. Биз ойлойбуз ушул райондук деңгээлде калып кетпейт, ушул жогорку тарапка айтып, ушул маселелерди сиздер менен бирдикте чечебиз деген ойдобуз. Дагы бир ирет Шабдан байке, Замир байке, силерге ыраазычылык рахмат айтабыз. Эми албетте биз сиздердин кызматыңыздарды, жардамыңыздарды өтө жакшы билебиз, баалайбыз. Анан мына жогорку кеңеш менен дагы тыгыз иш алып барып атат экенсиздер. Мен ушул эмени колдойт элем, жанагы мыйзамдарды өзгөртүү, толуктоолорду киргизиш керек да. Көп кээ бир мыйзамдар бири-бирине каршы келип калган учурлар болуп атат. Бир сунуш жергиликтүү кеңештин депутаттарына дагы бир өзүнчө бир алардын милдеттери, укуктары жөнүндө кеңирээк маалыматтарды жеткизиш керек болуп атат да. Ушундай багытта дагы жардам берсек, биз өзүбүз башкаруу органдары депутаттар менен тыгыз иш алып барганга жакшы жол түзүлөт деген ойдойм.